баласынын тырмагын албай жаткан апаларга эскертүү деп айтайын десем, апалардын өздөрү тырнак өсүп жатат, өздөрү албай жатат да. Балаңыздын тырмагын алыш керек. Бул медицина, шарият бардык жактан карасаңыз, микробтор кирет озуга, өзүнө зыян, ден соолугуна зыян, айтор бардыгына зыян. Тырмагын алып жүрүңүз балаңыздын. Кичине жумуштан 15 мүнөт убакыт бөлүп алып жүргөнгө не жетсин, балаңыздын тазалыгына карап жүргөнгө не жетсин. Кээ бирөөлөр бар. Мисалы бул мындай нерсе да, балаңызды көрүп турасыз, бир айыбы бар, бир оорусу бар. Ошону айыктырып койсоңуз, больницага текшертип койсоңуз жакшы, бирок 15 жылдан кийин бул өнүгүп кетет, өсүп кетет оорусу. Ага сиз күнөөлүү болуп каласыз. Ошондуктан тырмагынан баштап чачыга чейин маани беришиңиз керек балаңыздан. Балаңыз сизге аманат. Сизге берди бул нематты. Кээ бирөөлөр байлар бар, бирок тырмакка зар. Ошо тырмагын албай жүрөсүз. Тырмагын алышыңыз керек, мекендешим, эже карындашым. Эже карындашым деп айтайын десем, эже карындаштарыбыз өздөрү тырмактарды коюп ала албай жүрүшөт да. Аталар алса болбойт экен, эркек киши алса болбойт дейт кээ бирөөлөр. Эркектер алса болот. Сонун эле эркектер дагы. Эркек дагы алса болот, аял дагы алса болот. Кечкурун алса болбойт экен дейт. Тырмакты кечкурун алса болбойт экен дегендер бар. Кечкурун дагы алса болот, саар дагы алса болот. Убакыттын айырмасы жок, жакшылыкты кечиктирбеш керек. Жакшылыкты кечиктирбегиле деген хадиске байланыштуу тырмакты каалаган убакытта алсаңыз болот. Даракты астыга көмүш керек экен, жаназасын окуп 40 күндүк кылып, жылдык кылыш керек экен деген маселелер жок тырмакка. Урматтуу мекендештер, маани берели тазалыкка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи